качан биздин зарплата көбөйөт, контордо иштеп аткан кишилердин деле кылып койсо биздин зарплатаны деле. Ошонун баарын мээсине акылды биз куйганбыз да бизден окуп чыгып адам болушпадыбы? Азыркы ата-энелерге таң калам. Балдардын тарбиясы жок. Мектепке келип алып бизди укпайт, чалчылактап, мугалим менен айтышат. Өпкөсүн үзө чабайын десең закон не позволяет, видеого тартып кайра сотко берет. Ата-энесинин деле тарбиясы жок дети, яшымайттар. Балдардын көтөрүнөн өпкүлөбөйүн дейт го дети, чалчактап тентек болуп аткан баласы. Кийин ошо ата-энеси эле куурайт, ушу баласы келеси болуп чыгат да. Ушу англис тилден берген мугалим эмнеге постоянно кычырап чекчейип жүрүшөт, жап-жаш болуп. Математика, физика, химиядан берген мугалимдер биз эле бат эле каарып жүдөп калабыз. Нерв кошо чарчап калат го, могу балдарды окутабыз деп атып. Физкультурадан берген мугалимдер эмнеге ичип кете берет? Англис тилден берген эжейди сүйүп калып эле иче беришет окшойт ушулар. Баягы классымдын 20 жылдык болот быйыл келишет куттуктаганы. Баягы сен киши болбойсуң, адам болбойсуң деген адилет миллионер болуп кетиптир го, строй компаниянын чоң болуп кетиптир го. Ошону таарынтпай эле койсом болмок. Азыр балким мага келип бир машина подарка алып коймок. Мейли эми жашоо ушундай турбайбы? Двоечниктерге көп тийишпеш керек экен. Отличниктерге караганда ошолор адам болуп кетет экен кийин. Ай, директордун туулган күнү келатат, текшерүүчүлөр да келатат. Ушул 2 понтту жабабыз деп атып эле бүт зарплатабызды ушуларга чогултуп бермей болдук. Текшерүүчүлөр надоело, урсактар той болгон эмекен, ушуларга вечно шашлык, машлык столун жайып берип эле жагалданып күлүп тозуп алабыз ушуларды. Алардын кийинки болу эчтекени текшербей эле кетип калышат, тамагыбызды жеп алып. Мадина базарын байытмай болдук. Кечке эле шторага акча чогултуп эле штораны бирөө келип жеп кетеби же тытып кетеби, эмне боло эле ушу шторалар эскирип эле